Саламатсызбы агай, куш келипсиз. Москвага болгон сапарыңыз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз, сиздер кимди кандай максатта кимдер чакырды, кыскача айтып кетсеңиз. Ошол жерде убактылуу иштеп жүргөн биздин жердештер бул чакыруу шайлоо бүткөндөн кийин эле болгон. Убакыт сааты келип, насип буйруп бүгүн келип атат. Ошол күн туш келип атат. Булар ошол баягы шайлоо бүткөндөн кийин мен макул эмесмин деп айтпадымбы? Ошол мен макул эмесмин деген көз карашты кимдер туура көрсө, колдосо, келиңиздер биригели баарыбыз чогуу бир чоң күчкө айланалы дегендей кылып, бул аябай катуу мындай бир колдоого ээ болуп кетти. Ошондуктан чакыруу жалгыз эле Москвадан эмес, чакыруу Санкт-Петербургда да бар, Екатеринбургда да бар, Красноярскиде дагы бар, башка жактарда бар. Бүгүн ушул насип буйруп Москва шаарына келип жолугушуп атабыз. Рахмат ага, куш келипсиз. Урматтуу мекендештер, бүгүн 16 ноябрь мен макул эмесмин кыймылынын мүчөлөрү жана ошондой эле Адахан Мадымаровду колдоо кыймылы Москва шаарында бүгүн концерттик программа менен мекендештериме суроо жооп болмокчу. Ошондой эле азыр Екатеринбург шаарынан келген биздин мекендештер мен макул эмесмин кыймылына эмне себептен кошулгандыгын айтып өтмөкчү. Өзүңүз таанышсыз. Ассаламу алейкум мекендештер, кыргыз элим. Мен аты жөнүм Назарбек уулу Бексултан, Өзгөн районунан болом. Биз ошол эмне мен макул эмесмин деген кыймылына кошулганыбыздын себеби биз макул эмеспиз. Екатеринбург шаарынан келдим мен. Ошол эмнеге макул эмеспиз? Кыргыз жериндеги бар жок ошол болуп жаткан Кыргызстандын бийлик башкаруусуна макул эмеспиз. Эмнеге макул эмеспиз биз? Ошол сатылып жаткан ошол мөңгүлөрдү талкаланышына, мөңгүлөрдүн жардыруусуна макул эмеспиз. Биз эмнеге макул эмеспиз? Екатеринбург бардык жалпы жамаат кыргыз эли эмнеге макул эмеспиз? Ошол башка мамлекеттерден карыздар алынып, ошол эмне максатта алынды, ошолор ушул күнгө чейин дарексиз болуп жаткандарына макул эмеспиз. Биз ошол учак маселеси боюнча ошол 40 адамдын курман болгондугуна, ошолордун ушул күнгө чейин кожоюндары, ошол учактын кожоюндары табылбагандарына биз макул эмеспиз. Питер шаарынан келдик, мигрант болуп иштейбиз ошол жерде. Фамилиям Чырмашев айтпа. Ошол Питер шаарынан келдик, жалпы элдин атынан келдик. Жана ошол элдин мигранттардын көйгөйүн жеткиргенге келдик бектен. Питер шаарындагы мекендештер эмнеге макул эмес? Жалпысынан эле макул эмес. Мисалга азыркы келет жаткан биздин жаратылышты бузуп аткандарына макул эмес. Бул жаратылыш биздин байлык да эжеке. Бул биздин эртеңки урпактарга бере турган эмнебиз бар? Байлыгыбыз, жаратылышыбыз бар. Ушуга макул эмеспиз. Анан мына кече жакында болуп өткөн шайлоодо түзүлө закон бузуулар болду, мыйзам бузуулар. Жалпы шекте мигранттарыбыз, жалпы шекте ата мекендештерибиз кире алган жок. Биризи кимге кириш керек? Только Жээнбековго кириш керек. Калган шайлоочуларды шайлоочу катары колдонгон жок бекте. Ошого макул эмеспиз. Сен өзүңүн жаныңды багып атасың, өзүң балаңды багып атасың. Булар эмнеге талашып, эмне шайлоо өткөзүп атат? Эмне максат кылып атат? Булар кайтып ыдыратып унутмакчылыкты. Жада келсе Казакстандын президентине асылып, башкаларга асылып. Мисал үчүн, сен өзүң кыргызды тентиретип жүрсүң го. Сен эмнеге асыласың? Казак көрдүң бу жерде келип, бу жерде подвалда жашаган. Жок. Аны эмне кыласың ага асылып? Эмне болду азыр? Колония болуп, байкуштардын буюм тайымы талада калып атат. Канчасы базардан куулуп чыгып кетти? Канчасы бизнеси калып кетти базарларда? Ошол бир эн ооздун сөзү менен болду. Кыргызстандагы элдер бүгүнкү мына ушунча эл келип отурат. Азыр залга киргенде дагы кошулат бул жака. Ушул элдер бардык акча үчүн келген эмес. Бирөөдөн 1000 сом алып келген жери жок. Жанагы шайланып жаткан, шайланган президенттер угуп алсын ушуну. Автобустар менен элдерди ташып ушунча эл топтогон эмес алар. Бул чындык үчүн мына кыймыл түзүлдү. До конца барабыз. Алла насип кылса бул акыйкат үчүн барабыз. Өзүбүз бала чакабыз, келечегибиз үчүн. Урматтуу мекендештер, мен бул жерге келгенимдин себеби ушул Подмосковьдон, Зеленограддан атайы келдим, жумушумду таштап, бүгүнкү жолугушууда өзүмдүн бир жүрөгүмдө өйүп турган маселе бир эле меники эмес.
ушул бүткүл кыргыз жаштарынын жүрөгүн ойгон маселе деп ойлоймун. Азыркы структура, президент баш болгон, парламенттеги саясий бардык ушул көйгөйлөрдү чече турган система толугу менен Кыргызстандын келечегине балта чаап жаткан система деп эсептейбиз. Бул система акыр түбү аягы барып, чоң бир проблемаларды алып келет. Журналисттерге болгон саясий куугунтукка мен толугу менен каршымын. Жаштардын келечегини, урпактардын келечегини булгап, Кызыл китепке Корка Союз маалында алынган жерлерди, мөңгүлөрүбүздү аттырып, тоолорду ойдуруп, Кызыл китепке кирген бугу, элик, биздин ушундай чоң жакшы жаратылыштын сунулугун бузуп жаткандарга мен толугу менен каршымын. Садыр Жапаров камалып кетти. Неге каматты? Ошо элим деп сиздер үчүн камалды ошол адамчы. Бийлик өзү ээлеп алып, өзүм билем өз өтүгүмдү төргөйлем деп атат. Эл бийлик эмес. Бийлик элге муктаж. Bundan biz маалыматыбыз болуш керек. Бүгүнкү күндө биз мен макул эмесмин кыймылын аракет кылып күч алдырып атабыз. Ал кыймылдын күчү силердин күчүңөр менен чогуу. Сиз эмнеге, мисалы сиз эмнеге макул эмессиз? Адилетсиз бийликке макулсузбу? Чынын айтканда, короңордон бир чырпыгыңарды сындырып кетсе, ага макул эмессиңер. Туурабы? Мөмө берип аткан бир мөмөлүү багыңарды сындырып кетсе, макул эмессиңер. Ал эми бүгүнкү күндө мына биздин гимнибиздин алгачкы 2 сабында айтылып атат. Ак мөңгүлүү асказоолор, талаалар элибиздин жаны менен барабар деп. Ошол элибиздин жаныбызга барабар болгон мекенибиздин мөңгүлөрүн бүгүнкү күндө четинен кемирип атышат. Сиз ушуларга макулсузбу? Макул эмеспиз. Жана ушуга окшогон башка толгон токой нерселер. Эгер сиз макул эмес болсоңуз, мына бул кыймылдын түзүлгөнүнө 1 айдан ашып калды. 1 ай болуп баратат, той. Анан буга макул эмес болуп ушул кыймылга кошулам десеңер, телефон номерин жазып алгыла. Өзүңөрдүн эмнеге макул эмесиңерди жазып, ал нерсенин баары сакталат. Биз эмнеге макул эмеспиз? Ошол оюңарды силер жазгыла, айткыла, WhatsApp'тан кайрылгыла, биздин уюмга кошулгула. Телефон номер жазып алгыла. 8926 752 2785. Рахмат. Мына биздин мен макул эмесмин деген кыймылыбыздын түзүлүшү болуп атат, башталышы. Мен эмнеге макул эмесмин? Макул эмесмин бийликтин кылган саясатына. Бир гана мен эмес, бардыгыбыз эмнеге макул эмеспиз? Парламентте отургандардын маңкурттугуна макул эмеспиз. Эмнеге макул эмесмин? Шайлоонун бузуку, мыйзамды бузуп, форма 2 деп башка деп бизди кемсинтип кылган шайлоого макул эмесмин. Биз талап кылат элек шайлоонун кайта өтүшүнө. Же болбосо парламент ушундай маңкурттук кылып отургандан көрө ошол жерди бошотуп шайлоо кайта болсун, парламент шайлоо. Ошол эле мен макул эмесмин Кыргызстан элинин кулушундай турмушу ушундай жашоосуна. Рахмат.